Assalamu алейкум, урматтуу күйөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта жогорку лигадан кайсы команда ыргыды? Экинчи лигада ким чемпион болду? Айтып беребиз. Ошондой эле Достуктун капитаны Кыяс Ниязов эки команданы бөлүп жарган күйөрмандарга кайрылган видеосун назарыңыздарга салабыз. Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында Норус майрамына арналган Көк Бөрү боюнча республикалык мелдеш уланып жатат. Бүгүн 20 март күнү Ийгилик жана Ысык-Атай командалары жогорку лигада өз ордун сактап калуу үчүн оюн өткөрүштү. Буга чейин эки команда тең өз тайпаларында акыркы орунду ээлешкен. 5-орун үчүн оюнда Ийгилик клубу 9-2 эсебинде атаандашын утуп, жогорку лигадагы ордун сактап калды. Бул беттеште Ийгиликтин курамынан Эржан Төлөбеков, Калыс Эркинбек уулу, Жакшылык Руслан уулу, экиден салым салышса, Мадамбек Алтынбек уулу, Нурислам Тимур уулу жана Бекбото Дамир уулу бир жолудан өзгөчөлөнүштү. Ал эми Ысык-Атайдын курамынан Сыймык Түркменов менен Тариел Шайлообеков бирден ула кыргытышты. Андан кийин Легендалар лигасынын финалы болуп, Сарыөзөн 6-3 эсебинде Таласты жеңип алды. Бул оюнда Темир Молдокулов хет-трик жасады. Мирлан Алсейитов 2 улакты, Жишан Алсейитов 1 улактын ээси болду. Экинчи лиганын 3-орун үчүн оюнунда Манас 1 командасы Кара Шорону 3-1 айырмасында артта калтырды. Ал эми финалда чемпиондук үчүн беттеште Баткен облусунун Ак Илбирс командасы Талас менен ойноду. Тең атаандаштыктагы беттеш 7-6 эсебинде Ак Илбирстин пайдасында аяктады. Бул оюнда Кутман Бакытбек уулу 4 салым салды. Бекназар Кулмурза уулу 2 салымдын ээси болду. Ал эми Талас командасынан Байтеген Омурбеков бул оюнда чындап мыкты оюн өткөрдү. Биринчи лиганын 3-орун үчүн болгон оюнда Алтын Альянс 3-2 эсебинде уларды утуп алды. Сим-карта сатып алуучуларга жаңы эреже. Кулактандыруу 2024-жылдын 26 мартынан тарта Кыргызстандагы бардык уюлдук абоненттин персонификациялоонун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Кыскасы эми сиз сим-карта сатып алсаңыз, аны сөзсүз түрдө өзүңүзгө каттооңуз зарыл. Аны үчүн атайын кеңсеге баруунун кереги жок. Мобилдик оператордун өзүнүн тиркемеси аркылуу онлайн каттоодон өтсөңүз болот. Аны үчүн сизге бир гана паспорт керектелет. 2024-жылдын 1-апрелинен тарта саткан сим-карталарда кээ бир кызматтар чектелүү болот. Качан сиз онлайн каттоодон өткөн соң бардык функциялар иштеп баштайт. Бийлик мындай чара жеке маалыматтын коопсуздугун сактоо үчүн кабыл алганын билдирди. Себеби биздин телефон номерлерге атайын электрондук капчыктар, банктык карталар жана соц аккаунттар байланган. Ошондой эле абоненттер мобилдик оператордун сатуу жана тейлөө кеңсесине барып, өзүнүн паспорту менен каттоодон өтө алышат. Достуктун капитаны Кыяс Ниязов алдыдагы финал тууралуу жана ынтымак командасы тууралуу оюн бөлүштү. Ошондой эле эки команданы бөлүп жарган күйөрмандарга дагы кайрылуу жасады. Бардык команда утап алып чыгат да. Алар дагы бизде Кудайым буйрса бул оюн утуп жүргөнбүз, жеңилип жүргөнбүз. Кече утуп буйрса дагы утабыз деп чыгабыз буйрса эми. Бул спорт буйруктан да баары. Буйруганын көрөбүз. Бирөө утулуш керек, бирөө утуш керек. Спорт ошон үчүн. Спортто. Ынтымак командасына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Таластын элине негизи баа бериш керек. Аябай ынтымактуу. Ынтымак деп командасынын атын да жакшы коюшкан. Аябай эле ынтымактуу элдери. Ошол ынтымак менен достук Көк Бөрүнүн даражасын көтөрдү десек жаңылышпайт. Аларга да ийгилик, өтө кырсыгы жок, жакшы оюн болсун. Анан жалпы эле жана бөлүнүп бизде жаман комментарий жазып жүргөн күйөрмандарга эмне айтасыз? Эми аларга негизи мен маани бербейм. Даже комментарияларды окубайм. Үйдө жатып алып бекерчилер жазат да, баары улакка түшүнгөн адам жаман сөз жазбайт. Спортто билиш керек баары. Кыргызстандын ичинде болгондон кийин ким кайсы областтан болбосун, кайсы командага ойноп атса, бул клубный оюн эме командалар да туура түшүнүш керек. Баарын туура түшүнгөнгө чакырып кетет элем. Бөлүнүп жарымга, бөлүнбөгөнгө чакырып кетет элем.